Бүгүн Бишкекте кызыктуу окуя болду. Инспектор мото скутерлерди токтоткон учурда мотонун газына инспектордун колу тие кетип, алдындагы камерини сүзүп токтогон. Ошондо ким күнөөлүү? Албетте комментарийге жаза кетиңиз. Кадам жайда үрөй учурган жол кырсыгы катталды. Анда бир унаа ортосунан бөлүнүп кеткенин көрүүгө болот. Ысык көлдө кыздардын ортосунда массалык мушташ чыкты. Кыздар эркекчесинен мушташкан. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө видеонун астындагы ойдо караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан абардар болуп турасыздар. Кадам жайда кырсыктан улам жеңил унаа экиге бөлүнүп кетти. Кече 5-июнь күнү Кадамжай районунун Меңчинар айылында унаа кырсык катталды. Бул тууралуу Турмуш басылмасынын аймактык кабарчысына күбөлөр билдиришти. Маалыматка караганда жолдо оор жүк ташуучу КАМАЗ менен Деву Нексия үлгүсүндөгү жеңил унаа кагышкан. Анын кесепетинен жеңил унаа экиге бөлүнүп кеткен. Бактыга жараша оор жаракат алгандар жок. Деву Нексиядагы 2 адам унаадан түшүп, айыл аралап качып кеткени айтылууда. Булак Турмуш кежи. Нарын облустун Атбаш районунда күчү 4,5 балга жеткен жер титирөө катталды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Маалымат титирөө Кара Булуң айылында 4 балга, Кызыл Тоо, Казыбек айылдарында 3,5 балга чейин сезилген. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жабыркагандар жана кыйроолор катталбаганын белгиледи. Таласта чет өлкөдөн алып келинген дарбыздар 35 сомдон сатылып жатат. Талас шаарында бүгүн 6-июнда Курман айтка карата дарбыздар сатыкка чыкты. Бул тууралуу жергиликтүү тургундар билдиришти. Сатуучулардын айтымында азыр жергиликтүү дарбыз сатыкка чыга элек. Бул сатылып жаткан дарбыздар Өзбекстандан ташылып келүүдө. Ошондуктан баасы кымбат. 1 килограмм дарбыз 35 сомдон болуп жатат. Өзбекстанда дарбыздын сезону башталганына көп убакыт болуп калды. Ал жакта арзан алганыбыз менен алып келүү кымбат түшүп калууда, деди алар. Ал эми Талас шаарындагы ири соода дүкөндөрүндө дарбыздын 1 килограммы 70 сомдон сатылууда. Жардырылышы мүмкүн. Белгороддо тепловоз рельстен чыгып кетти. Россиянын Белгород облусундагы Прихоровский районунда тепловоз рельстен чыгып кеткенин губернатор Вячеслав Гладковго таянып РИА Новости жазды. Алдын ала маалымат боюнча рельстин түйүнө жардыруучу зат коюлган. Жабыркагандар жок, деген Гладков. Губернатордун айтымында поезд каттамдары 2,5 сааттай кармалган. Учурда кыймыл жөнгө салынды. Гладков темир жолдун бир бөлүгү талкаланганын, аны калыбына келтирүү иштери жүрүп жатканын кошумчалаган. Эскерте кетсек, өткөн жумада Брянск менен Курск облустарында да көпүрөнүн жардырылышынан поезддер кырсыкка учураган. Каргашадан 7 киши көз жумган. 2 кырсык тең Россиянын тергөө комитети тарабынан теракт деп квалификацияланган. Күйөөсүнүн колунан өлгөн келинди мазактады делген блогер 4-июлга чейин камакка алынды. Мындай чечимди Сверлов райондук соту кабыл алганын Бишкек ШИПтен кабарлашты. Айбек Уланов расалык, этникалык, улуттук, диний же регионалдык кастыкты козотуу беренеси боюнча айыпталууда. Аны кечээ спецназ ат минип жүргөн жеринен кармап кеткен. Уланов кармалгандан кийин наркодиспансерге жөнөтүлүп, натыйжада баңгизат колдонгондугу аныкталган. Число месяц, год рождения? 70. Машину. Эже сиздерди чыгарбайм, каргай бериңиздер. Өтүп кетейин эже. Ысык көлдө кыздар арасында массалык мушташ болду. Ысык көл облусунда 28 майга караган түнү кыздардын катышуусунда массалык мушташ орун алды. Бул тууралуу облустук ички иштер башкармалыгы маалымдады. Маалыматка ылайык окуя түнкү саат 12:00 чамасында болгон. Алдын ала маалыматтар боюнча кыздардын ортосунда түшүнбөстүк жаралып, кайым айтышуудан кийин мушташка айланган. Ички иштер министрлигинин билдиришинче, окуядан кийин кыздар бири-бири менен түшүнүшүп, элдешишкен. Учурда окуянын бардык жагдайлары такталууда. Булак Сокол Медиа.
Камчыбек Ташиев Кыргызстандын желегин желбиреткен Орозбек Токтомамбетовго унаа белек кылды. Кыргызстандын желегин эл аралык ареналарда даңазалап жүргөн белгилүү спортчу Орозбек Токтомамбетовго Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевге ыраазычылык билдирди. Маалым болгондой, Камчыбек Ташиев спортчунун жетишкендиктерин баалап, ага унаа белекке тапшырган. Бул колдоону жогору баалаган Орозбек Токтомамбетов төмөнкүдөй билдирүү жасады. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев, сиздин колдооңуз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Эми олимпиадаларга дагы да болсо жакшыраак дайынданабыз. Белек кетсек, Орозбек Токтомамбетов акыркы жылдары эл аралык мелдештерде ийгиликтүү чыгып, Кыргызстанды дүйнөгө таанытып келет. Анын мээнетин баалаган мамлекеттик жетекчилердин колдоосу жаш спортчулар үчүн да чоң мотивация болору айтылууда. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Эмне утасың? Эмне чукулатасың? Заявление жазам мен сага. Жазамын. Эчтекекти машинаны талкалаткан үчүн. Уруш чыгарды делген автобустун айдоочусу милиция бөлүмүнө жеткирилди. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы билдирди. Башкармалык жарандардан жол эрежесин бузуу менен бирге башка кишилер менен урушуп жаткан автобустун айдоочусуна чара көрүү боюнча маалымат келип түшкөнүн белгиледи. Аталган айдоочу аныкталып, жол эрежесин бузгандыгы үчүн тийиштүү айыппул салынып, айдоочунун өзү дагы андан ары тийиштүү чара көрүү үчүн Аламүдүн РИБке жеткирилди. 10 жылдан бери дарыланбай психиатриялык ооруканада кармалып келген. 10 жылдан ашык психиатриялык оорукананын соттук экспертиза бөлүмүндө жаткан жаран дарыланууга которулду. Бул тууралуу бүгүн 5-июнда Акыйкатчы институту билдирди. Акыйкатчыга Жалал Абад облусунун Кызылжар айылында жайгашкан Республикалык психиатриялык оорукананын башкы дарыгери Тешебаева кайрылган. Тешебаева аталган оорукананын соттук экспертиза бөлүмүндө 1973 жылы Базаркоргон районунун Чкалов айылында туулган жаран 2014 жылдан бери эч кандай дарылоодон өтпөй кармалып турганын айтып, бейтаптын укугун камсыздап берүүнү өтүнгөн. Акыйкатчы институту аталган жарандын ишин карап чыгып, ал ага каршы козголгон кылмыш иши боюнча соттун чечими жок болгондуктан 10 жылдан ашуун психиатриялык мекеменин соттук экспертиза бөлүмүндө кармалып турганын тастыктаган. Ага карата жашы жетилектерге карата сексуалдык мүнөздөгү зомбулук аракеттер жана 2 же андан көп адамдын өмүрүнө кол салуу менен 2 иш козголгон. Тергөөнүн жүрүшүндө айыпталуучунун акыл эси соо эмес деп табылгандыгына байланыштуу психиатриялык ооруканага жаткырылат. Буга байланыштуу Базаркоргон райондук соту 2014 жылдын 26 февралында 130 берене боюнча козголгон кылмыш ишин убактылуу токтотуп, экинчи ишти 28-97 беренелер өндүрүштөн кыскарткан деп айтылат маалыматта. Биринчи иш убактылуу токтотулгандыгына байланыштуу кылмышка шектелген жаран укуктук макамы так аныкталбай калып, аны оорукананын соттук экспертиза бөлүмүнөн катуу кайтаруудагы дарылоо бөлүмүнө которуу мүмкүн болбой келген. Себеби бөлүмгө кылмыш иши кыскартылып, мажбурлап дарылоого жиберилген бейтаптар гана кабыл алынат. Ал эми бейтап 10 жылдан ашуун кармалып турган бөлүмгө тергөө же сот органдары тарабынан акыл эсине соо эместигине шек саналгандар убактылуу жаткырылат. Бул бөлүмдө психотроптук дармектер берилбейт, толук кандуу дарылоо курсу дайындалбайт. Жогорудагы жагдайлардын негизинде Акыйкатчы институту башкы прокуратурага кылмыш ишинин кыскартылышын, мыйзамдуулугун текшерип, аны логикалык жыйынтыкка жеткирүү үчүн чараларды көрүүнү жана анын укуктук макамын аныктоо, аны дарылоо үчүн тиешелүү медициналык бөлүмгө которуу маселесин кароону сунуштаган. Башкы прокуратуранын текшерүүсүнөн кийин 2025 жылдын 11 апрелден тарта ал толук кандуу дарылоонууга жиберилди. Оорукананын башкы дарыгеринин маалыматында бейтап учурда номер 5 катуу кайтаруудагы бөлүмүндө дарыланууда.
Шамалды Сай шаарында 10 орунду жугуштуу оорулар бөлүмү курулду. Жалал Абад облустунун Окен районундагы Шамалды Сай шаарында 10 орунду инфекциялык бөлүмдүн курулушу аяктады. Курулуш архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министрлигинин басма сөз кызматы маалымдагандай, долбоор 2023 жылдан тарта республикалык бюджеттин эсебинен ишке ашырылган. Тендердик наркы 21 миллион сомду түздү. Бөлүм жугуштуу оорулары бар бейтаптарга жардам көрсөтүү үчүн зарыл болгон медициналык жана техникалык жабдуулар менен жабдылган. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Сиздерге кайрылып атканымдын себеби биз ушул балам Нуркелди 14 жашта гидроцефалия менен ооруп калганбыз. Ошого байланыштуу сиздерден өтө суранат элек. Турция мамлекетине операцияга барышыбыз керек. Ошого бизге каражат жетишсиздигинен сиздерге кайрылып атканбыз. Балам ооруганына 8 жыл болуп калды. Ошого байланыштуу барышыбыз керек болуп атат. Сиздерден өтө суранат элек. 10 сом болсо да, 5 сом болсо да бизге кайрылып жардам берип коюңуздар. Сиздерге аябай суранабыз. Ушу баламыз аягып кетсинчи. Турция мамлекетине барышыбыз керек. Ошого байланыштуу бизге ал жактан 12 000 АКШ доллар сурап жатат. Өз карталарым бар, өзүбүздүкү. Биздин эм банк номерибиз 0700 47 49 48 Айзат А деп чыгат. Россия мамлекетинен котором дегендер болсо Сбербанк бар. 7807 Кундуз Ай деп чыгат. Өзүмдүн сиңдим, ишеничтүү. Ошол номерге кайрымдуулук кылып берсеңиздер болот. Сиздерден суранабыз. Балам ошо ооругандан бери ошо сол жак бетинде инсульт алып калган. Колдору да ошондой болуп кетти. Операцияга барсак 12 000 АКШ доллар деди. Бул балага аябай кепилдик бар деди. Эгер ушуга барып калсак, бул балам келечеги алдыда али жакшы чоңойот эле, эл катары чоңоюп басса экен деймин. Мектепке барса экен дейм. Кайрымдуулук кылып коюңуздар. Бизден кайтпаса да Аллахымдан кайтсын. Баарыңыздардан өтүнүп сурайт элем.